өзү жаш экендигине карабастан юрист да сыккан, ошол эле убакта саясатчыга айланган. Эми ошо чоң энемдин тарбиясын алдым, чоң энемдин колунда чоңойдум дегендей. Ошол биринчи баштаган кызматыңыз бул курьердик кызмат менен баштаган. Көп нерсени коом үйрөткөн да. Элге аралашканда эл үйрөткөн, аксакалдар үйрөткөн. Мен дайыма айтып келем, мен мамлекетчил юристмин депчи. Бай болуп, күчтүү, өнүккөн, стабилдүү боло турган болсо, анда биз элибизди дагы жакшы карай алабыз. Саясатка кантип келип калдыңыз эле? Сөздөрдү, элибиздин оюну трибунада айтканга жараткан берип аткан мүмкүнчүлүк. Эл өкүлү бул ким өзү? Эл өкүлү депутат бул чиновник болуп эсептелбейт. Мугалимдер бар, врачтар бар, ишкерлер бар. Сиз билгенден сиз үчүн бул юрист өзү кандай кесип? Көбүрөөк окуш керек. Себеби мыйзам күнүгө жаңыланат, күнүгө өзгөрөт. Ал мыйзамды көбүрөөк окуш керек. Билимге караганда акылдуураак дагы болуш керек. Ошондо дүйнө таанымы кең юрист бул келечекке дагы чоң жол ача алат да. Азыркы 35-теги оюм ушундай. Мүмкүн 45-те башка ойлонуп калатырмын. Негизи саясатчы кандай болуш керек? Сингапурдун премьер-министри Ли Куан Ю айтканда, тарых жаратам десең, күнүмкү ишиңди жакшы жаса депчи. Эми билбейм, мен азыр толук кандуу саясатчымын деп айта албайм. Жалпы массалык маалымдоо каражаттарына ачык болобуз дегенсиз, анан дагы кандайдыр бир принциптерди киргизгенсизби төрага болуп келгенден кийин? Шаарды өнүгүү, шаарды багытын аныктоо, шаардык кеңеш менен шаардык мэрия бул коштун эки канатындай да. Жалпы эле ушу аял затына болгон бир өзгөчө мындай мамилелер бар да, ал бардык эле мырзаларда кездеше бербейт да. Аял сыйланган үй бүлөдө береке болот. Келечекте тарбиялан, мыкты кыз тарбиялан, патриот тарбиялан десең, анда аялга жакшы мамиле кылыш керек, кыз кичине жакшы мамиле кылыш керек. Сиз деле 3 баланын атасы катары жаштарга ушул багытта кандай өзүңүздүн сунуштарыңызды айтат элеңиз? Ошол тарбиясы мыкты бала билимдүү дагы, адептүү дагы болот. Биз балдарыбызды мектепте кар көрөтүп, же мектепти жуудуруп койсо, ошого каршы чыгып эле жатып калдык да. Көчөдө кетип атканда жөн эле мусорду алып яшикке салдырып үйрөтүшүбүз керек. Бул тарбия. Коомчулукта ушу аял затына болгон мамилени бир аз өзгөртсөк, бул жалпылап айтканда мындай башкачараак кадамдар болуп эле. Салтыбызда, наркыбызда бар да, аялдыгын кадырлаш. Аялга берилген эң чоң неамат, эң чоң дөөлөт ошол экендигин айтылып атат. Сонун жашоо үчүн эмне кылыш керек, кандай кадамдарды жасаса болот? Адам жөнүндө эч качан жаман күмөндүү болбош керек. Мен чоң атам айтат. Жашоодон эмнени издесең ошону табасың балам депчи. Жакшылык издесең жакшылык табасың. Жамандык издесең жамандык табасың. Ошол себептен бул менин турмуштук негизги философиям ушул. Адамдан жакшылык изде, жашоодон эмне жакшылык издесең жакшылык табасың деген.